Пайгамбарыбыз айткан, ким өмүрүм узун болсун, ырыскым кең болсун десе, туганчылык мамилени бекем кармасын дейт. Мынакей туугандар. Кээде мындай, бир тууганыңызга жакшылык кылсаңыз, ал сизге жакшылык кылбайт. Кыжалат болбоңуз жакшылык кылбаганда. Сиз мойнуңуздагы туганчылык мамилени аткарып, Алладан сооп алып атасыз. Бунун акысын Алла берет сизге. Эгерде сиз кээде айтып калат мындай, канча жолу мен жакшылык кылдым, ал мага жакшылык кылды. Пайгамбарыбыз эмне деди эле? Силман катаак. Ким туганчылыкты үзсө, ошо менен түзгүн деп атпайбы? Туганчылык мамилени үзсө, ага сиз теңелип, сиз да үзүп койбоңуз. Биздин динибиз андай эмес. Үзсө, түзүңүз. Кайра бара берейин, кайра айта берейин. Айта бер. Качанга? Өлгөнгө чейин. Дагы барып сурап? Жок дейт. Боптур дедим. Биздики туган бул ибадатыбыз өлгөнгө чейин. Ошон үчүн иншалла, мынакей Алла Таала айтып атат: "Ва итаидил курба". Алла буйрук берет, жакын тугандарга акысын берүүгө буйрук берет. Ошон үчүн биринчи зекет болуп калса, зекетиңизди тугандарга бериңиз. Биринчи кимге берет экенсиз? Тугандарга. Бул жерде сизчи садака бергиңиз келсе, биринчи тугандардан баштаңыз. Садака бергендин сообу өзүнчө, туганчылыктыкы өзүнчө. Туганчылыктыкы өзүнчө аласыз, эки сооп аласыз. Бир ок менен эки он атасыз. Башкаларга садака берсеңиз, садаканын эле сообун аласыз. Туганга садака берсеңиз, садака